Исмаил Ата фонду, Искендер Матраимов жана анын үй бүлөсү ошол Исмаил Атанын балдары негизинен колдойт. Анан кийин ушундай кыргыз элинин башына апат түшүп атканда 7 дубаңга жардам деген дагы бир жакшы проект болгон. Ошол проекттин алкагына биздин Талас областына дагы келип баштады буюрса. Ушул убакка чейин карантин болуу элекке чейин Исмаил Ата фонду бүт Кыргызстанга жардам берип келген. Ошол эле ирригационный системаларды чоң-чоң проекттерден биздин жаш өсүп келаткан студенттерге колдоо, оор акыбалда жаткан кишилерге операцияларга жана башка спорт тармагына, дин тармагына көп жагына жардам берип келген. Кыргыз элинин башына ушундай кыйын күн түшүп атканда мына ушуга окшогон жигиттер колдоо көрсөтүп, жакыр адамдарга жардам берген жатат. Мына ушулардын ушундай жумуштарына элибиз аябай ыраазы болуп атат.